Камчыбек Ташиев, Садар Жапаров жана Талант Мамытовду сагынып келген элдин алды түштөн оо эле келе баштаган. Ал эми тынымсыз кирип жаткан элдин агымы жолугушуп бүткөнчө токтогон жок. Келгендердин көптүгүнөн орун жетишпей, күч органдарынын жардамы менен топтолгон элди сахнанын айланасына олтургузууга туура келди. Алгач 3 депутатты жандап келген ырчылар элге жагымдуу маанай тартып этишти. Алыскы Аксыр районунун тургундары атайын Камчыбек Ташиевди жакындан көрүү үчүн такси жалдап келишкен. Алардын айтымында барабыз деген эл көп болду. Бирок акча каражатынын жетишсиздигинен көпчүлүгү келе алышкан жок дешет. Ал эми бүгүнкү депутаттар үчүн келген элди көрүп, толкунданып жатышканын айтышат. Бул жолугушууну аксылыктарга биз жеткирип барабыз дешет. Канча Кыдыршаевди мурунтан колдоп, кубаттап жүргөнбүз. Много акыйкат чечим чыкканына ыраазы болуп, эл полный Ак Жол айыл округу жергиликтүү кеңештин депутатымын айылдык кеңешке. Ошо элдин өкүлчүлүктүн атынан ошо ыраазычылык билдирип, бийликке ошо ыраазычылык айтып келдик да. Много канча Кыдыршаевдин чыкканы эң жакшы болду да. Жолугушууга келген аталар 3 депутаттын акталып чыкканын уксакта ишенбей жатабыз дешет. Аларды көрүү үчүн атайын тоодон түшүп келишкен. Ал тургай күтүүгө чыдамы жетпей, качан келишет депутаттар деп, алар келгичекте чыдамы кетип олтурушту. Ак ийилбейт, сынбайт экен. Кудай буйруп, мына элдин пешенесине ушу 3 жигитибиз келип, мына азыр бүгүн жолугушуп отурат. Ушу жолугушууда булар Кудай булардын өмүрүн берсин, эл үчүн кызмат кылыша берсин. Ал учурда эл күткөн 3 депутат кирип келди. Эл кубанычын жашыра албай чакырык уран менен тосуп алышты. Ал тургай алар менен көрүшүүгө да аракет кылган элдин толкунун күч кызматкерлери токтотуп турууга мажбур болушту. Халкым деген жигиттердин кадыры бийик, зомолозулук болсун, ура! Алгач Садар Жапаров эмне себептен камалып калгандыктарын элге түшүндүрүп өттү. Андан соң Талант Мамытов жана Камчыбек Ташиевдер да 8 ай бою ысык сууга карабай туруп келген эли журтка ыраазычылык сөздөрүн айтышты. Мындан ары да эл үчүн талыкпай эмгек кыларын айтып сөз беришти. Мен биринчиден сиздерге, эл журтка, коомчулугубузга өзүмдүн ыраазычылыгымды билдиргим келет. Себеби сиздер биз ушул абакта кармалып турган маалда суугуна карабай, суугуна тоңуп, ысыгына күйүп, жамгырына, карына карабай, ушул кыйналып, кысталып жүрүп, бизди коргогонго аракет жасадыңыздар. Карапайым калк соңунда тынчтык болушун каалап, жакшы тилекте майрамдык фейерверктер жарылды. Элдин көптөн күткөн тилектери орундалып, 3 депутатты көргөн соң барысы алакан жайып, эл улдарына ак батасын беришип узатышты. Миргүл Эшбаева, Бектемир Абдыманап уулу, Руслан Абдимиталип уулу, 7 канал.